Мамлекеттик тилди даңазалоого багытталган Сармерден Ош шаарында өттү. Ага мекеме ишканалар катышып, финалга 2 команда сорулуп чыкты. Алар Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана Коргоо министрлигинин түштүк батыш оперативдик командачылыгынын курама тобу. Алар бүгүн чоң сахнада кыргыз тилинде ыр, бий, акыйнек, жаңылмач, макал, лакап айтып жарышты. Бүгүнкү оюнга аскер кызматкерлери жакшы даярдык менен келишкен. Алар курал кармап, мекенди коргоо менен бирге чыгармачылыкта да өздөрүнүн мыктылыгын далилдеди. Эң чоң демилге бул Ош мэриясына, уюштуруу жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай кароо сынактарды өткөзүп турса, биз ушул Ош шаарында жайгашкан мекеме ишканалар менен өтө бир тыгыз байланышта болуп, бири-бирибизди көрүп, бири-бирибизди таанып, башка иш-чараларда да бир чоң иш-чараларды, чоң иш-чараларды өткөзгөнгө чоң шарт түзүп берди да. Аскер кызматкерлеринин Сармердендеги атаандаштар абдан күчтүү команда болду. Мугалимдерден куралган топ жогорку деңгээлде даярдык менен келген. Көркөм сөз улуттук баалуулуктарды терең азиктеп келе жатканын даана көрсөтүштү. Бүгүнкү атаандаштарыбыз аябай күчтүү. Аябай сонун даярданып келишкен. Биз биринчиден аябай сүрдөнгөнбүз. Булардан кандай болот, кантебиз дедик, бирок Аллах Тааламдын буйругу менен биз мына агартуучу мугалимдер аябай сонун деңгээлде чыга алдык, чыкканга аракет кылдык. Мынакей акырында мугалим өмөлү дарак демекчи, биз мөмөсүн алдык десек болот. Иш-чара мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алгандыгынын 35 жылдыгы жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулган. Негизги максат ата-бабаларыбыздан калган ыйык тилибизди өнүктүрүү жана кийинки муунга аздектеп өткөрүп берүү болуп саналат. Шаарыбыздагы мамлекеттик, муниципалдык жана башка жеке менчик мекеме ишканалардын баарына биз атайын тапшырмалар түшүрүлгөн. Ал жерде мамлекеттик тилди даңазалоочу иш-чараларды өткөрүү пландаштырылган. Жыйынтыгы мына азыр биз Ош шаарындагы драма театрында белгилеп жатабыз. Мекеме ишканаларынын арасынан мына бүгүн финал билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери менен шаарыбыздын түштүк гарнизон аскер кызматкерлери мына бүгүн финалда катышып отурат. Сынактын жыйынтыгында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жеңишке жетти. Катышуучулар Ош шаардык мэриясы тарабынан акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Сармердендин байгесине жалпы 250 000 сом коюлган. Беле кетсек, мэрия тарабынан мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алгандыгынын 35 жылдыгына карата бир нече сынактар уюштурулуп, жыйынтыктары чыгууда. Нурастан Бактыбеков, Шаршын Шайымкулов, ЛТР, Ош шаары.